Ата Суу районунда 30 гектар аянтка токой көчөттөр эгилет. Кече 20 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматы жана министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Бешконуш участкасында экме токой отургузуу иштери башталды. Берилген план тапшырмага ылайык экме токой отургузуу иштери МЧСтин кызматкерлери менен Ош областык биргеликте иш жүргүзүп алып турабыз азыр. Ошого мына көчөт эгүүнүн агротехникасын көрсөтүп өтсөм сиздерге. Ошого карап, бул жагы 5ке, бул жагы 4 кылып туруп, схема размещения деп коет. Ошондой болуп отургузайлы. Азыр мен сиздерге эгүүлүү агротехникасын көрсөтүп берейин. Мына азыр отургузабыз. Главный учунда тамырлар кыркылган. Өзүнүн агротехникасын сактоодо ушундай тамыр кайрылып калбашы керек отургузганда. Азыр буну уже отургуздук. Топурак ташта. Ичинде аба калбаш керек. Канча тереңдикте калыш керек ошол тереңдиги 30 см. Иш-чаранын алкагында жалпысынан 18 000 даана ар түрдүү көчөттөр, карагай, ак кайың жана кайрагач отургузулууда. Айлана тегерегизин тосмолор менен толук курчалып, көчөттөрдүн коопсуздугу камсыздалмакчы. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой чарба кызматкерлери менен биргеликте бүгүнкү күнү чыгырчык участкасында көчөттөрдү отургузуу жумуштарын жүргүзүп жатабыз. Бул жерде жалпысынан 30 гектар жерге 24 000 көчөт эгилиш керек экен. Ана бүгүнкү күнү жумушту баштап отурабыз. Былтыркы жылы дагы бардыңыздар билесиздер, 56 гектар жерге 9 000 көчөт эгип кеткенбиз. Мына азыр көрүп алдык, инструктажды өтүп берди. Ошол багытта бардыгыбыз иш алып барышыбыз керек. Көчөт отургузууга жер көчкү коркунучу бар участкалар тандалып алынган. Муну менен кырсыктарды алдын алуу максатталган. Бул негизги максаты бул негизинен баягы кооптуу аймактарда, баягы жер көчкү, дарыялардын жээктериндеги кооптуу аймактарды бекитүү максаты болуп эсептелинет. Ошол алкагында быйылкы жылы Ош облусунун аймагында жалпысынан дарыялардын жээктерине жана жер көчкү бар участкаларда жалпысынан 25 гектар жерге 9630 көчөт эгилди. Мунун алкагында 865 турак жай, 1 километр субат каналы, 5 километр ички чарбалык каналы жана ошондой эле 250 гектарга жакын айыл чарба багытына жерлерди бул суунун ташкынынан ошондой эле жер көчкүлөрдөн коргоо максатында. Саамалык Жашыл Мурас улуттук өнөктүктүн алкагында ишке ашырылууда. Ушундай эле иш-чара Ош облусунун бардык аймактарында жүргүзүлүүдө. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.